1.965.000 сом же азыркы 60 сом болуп жаткан доллардын курсу менен санаганда дээрлик 33.000 доллар. Бул бир тойдун баасы. Же тактап айтканда Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун 2014 жылдын 29 декабрында кыргызстандык журналисттер үчүн уюштурган жаңы жылдык кечеги короткон каражаты. Албетте, муну эми Самаковдун дагы бир кесиптеши депутат Жыргалбек Саматовдун 2013 жылдын соңундагы тою менен салыштырып болбосо керек. Бардык эсептөөлөр бул кечеге катышкан журналисттердин маалыматынан алынды. Жаңы жылдык кечеге элдин баары эс алуу үчүн баргандыктан депутаттын чыгымдарын саноого эч ким деле ашыккан эмес. Андыктан биздин эсептөөлөр болжолдуу экенин дагы бир жолу айтабыз. Жана биз бардык нерсенин эң төмөнкү базар баасын алдык. Кечеде 300 кишиге дасторкон жайылган. Кече өткөн ресторанда бир кишилик баасы 1800 сом. Бирок буга устукан, суусундуктар, спирт ичимдиктери, жемиштер жана башка даамдар кирбейт. Мунун баарын кошкондо бир кишиге 3000 сом кетет. Ошону менен тамак ашка 900 000 сом коротулган. Кече тамак аш менен гана чектелген эмес. Лотерея ойнотулуп, баалуу белектер таратылган. Samsung маркасындагы 15 телевизорду 15 000 сомдон эсептегенде 225 000 сом. 15 чаң соргучтун ар бирин 3 000 сомдон эсептесек 45 000 сом болууда. Ал эми мультиварканын баасы 5 000 сом десек, анын 15 даанасы 75 000 турган. Ошондой эле 15 микроволновканы 5 000ден эсептегенде дагы 75 000 сом. Смартфондордун дагы 15 ойнотулган. Аны дагы 5 000 сомдон санаганда 75 000 сом. Дагы 75 000 сом 5 ноутбуктун баасы. 5 парфюмду орточо 3 000 сомдон эсептесек 15 000 сом. Жөнөкөйрөөк белектердин ичинде утюг 10 даанасы 1,5 000 сомдон эсептегенде 15 000 сом. Ал эми коноктордун 6 устукандары муздаткычка салып кеткен. Ар бирин 15 000 сомдон эсептесек муздаткычка 90 000 сом сарпталган. Эң башкы белек бул эмерек сатып алууга берилген 70 000 сомдук сертификат. Айтор келгендердин эч бири куру колго айткан эмес. Ар бирине шампань жана жаңы жылдык таттуулар таратылган. Мындай пакеттен ар бирин 400 сомдон санасак 120 000 сом болууда. Айтмакчы шоу программа. Кечени Нурзат Токтосунов алып барган. Events.kg сайтынын маалыматы боюнча анын кызматы 500 доллар турат. Ырчылардан 300 доллар гонорар алган Арсен жана 200 долларлык гонорарга ырдаган Салтанат Ашыровалар болушкан. Кечеге келгендердин көңүлүн көбүрөөк алган бийчилер болгон. Ошондо шоу программанын баасы 100 000 сомдой болууда. Жана дагы салют. Фейерверктин шаңы шаардын башка бурчуна чейин угулуп турду. Лазердик шоуларды уюштурган компаниянын маалыматы боюнча салюттардын баасы 300 доллардан 5 000 долларга чейин, орточосу 3 000 доллар же 180 000 сом. Ошондо Карганбек Самаковдун журналисттерге болгон жаңы жылдык куттуктоосу 1.965 000 сомго же 33 000 долларга турган. Бул кечеге чынында канча акча коротулганын жана анын булагын билүү үчүн биз депутат Карганбек Самаковдун өзүнө кайрылдык. Эл өкүлү колу бошобогондуктан капиталдын суроолоруна жооп бере алган жок. Биз Самаковдун өкүлү менен телефон аркылуу байланышканыбызда депутат муну менен журналисттердин эмгегине ыраазычылык гана билдиргенин жана бул эч кандай шайлоого даярдык же журналисттерди сатып алуу аракети болбогонун айтты. Бул жагы бизди кызыктырган деле эмес, кызыктуусу каражаттардын булагы. Бул дагы бир депутат Жыргалбек Саматовдун уулунун сүнөт тойда тартылган кадрлар. Тойго 70 000 киши келгенин депутат өзү жергиликтүү басылмаларга берген интервьюсунда тастыктаган. Жергиликтүү Дело Номер басылмасы Орусия жана жакынкы чет өлкөлөрдөн жүздөгөн коноктор келип, аларга катар-катар бооз үй тигилип, ат оюндары үчүн ондогон командалар тартылганын, байгеге автоунаалар, төбө баштаган бодомал таратылганын жазган. Ошондо Дело Номердин эсеби боюнча депутат бул тойго 15 миллион сомдон 58 миллион сомго чейин акча коротушу мүмкүн эле. Бирок депутат Саматов жергиликтүү 5-каналга берген интервьюсунда айтылып жаткандан кыйла аз акча коротулганын, ал турсун тойго кеткен чыгымдар кошумчалар менен эле жабылып калганын айткан. Бир эле Кыргызстан эмес, башка өлкөдөн да келишти да. Мына жакынкы мамлекеттерден келди, Казакстан, Тажикстан, Россиянын ар бир областтарынан, Татарстандан келди, Ирандан, Турциядан, Ливия деди, Ливан деди, ошолдо жүрүптүр. Мен тааныбайт экенмин, ошо келип мен менен учурашып кетишти. Бул тойдон аз өтпөй эле депутатты баш прокуратура суракка чакырып, мынча каражатты кайдан алганы териштирүүлөрүн маалымдаган. Бирок териштирүүлөр эмне менен аяктаганынан кабар жок. Ал эми каражаттар кайдан алынды деген суроо ачык койдон калууда. 2013 жылдын декларациясын карасак, депутат Карганбек Самаков 1.123 000 сом киреше алган. Ошондой эле 113 чарчы метрлик үйү, 3 жер тилкеси жана 2013 жылы чыккан 570-үлгүдөгү Lexus автоунаасы көрсөтүлгөн. Анын коллегасы Жыргалбек Саматов 2013 жылы депутаттык айлык акысынан башка киреше тапкан эмес, анысы 827 000 сом. Декларация боюнча депутаттын кыймылдуу дагы, кыймылсыз дагы мүлкү жок. Той ээлеринин кесиптеши Өмүрбек Абдрахманов байлар гана депутат болоорун айтат. Андыктан мынча каражат кайдан алынганынан дагы депутаттардын, чиновниктердин ашыкча акча чачып, элге терс үлгү берип жатканы жөнүндөгү маселе маанилүү дейт. Бир министр айтканы эсиме түшүп атат.
мурун министр экен. Министр болуп турганда атам өлүп калды дейт. Анан мен эчтекени ойлобой эле айылга барып көмдүм дейт. Анча байлыгым деле жок дейт. Анан кайра келсем, сиз бу жерден өткөрүшүңүз керек, чоң ресторанга деп айтты дейт. Анан кой, акчам жок, ага көп экен десем болбойт. Өткөрө бер, акча табылат деп коюш дейт. Өткөрдүм дейт. Анан көрсө чоңдордун баарынын ынтымагы бар экен дейт. Биринчи, экинчи бүт кол алдыңда иштеген райондан болобу башка жактан болобу келишет экен дейт. Баары акча берет экен. Чөнтөгүм акчага батпай калды дейт. Андан кийин министрликтен түшүп калдым дейт. Анан жагып калса керек дейт. Бир баламдын тоюн өткөрдүм дейт. Отургузганда. Ага дагы чакырдым дейт. Баягылардын бирөө жок дейт. Туугандарым келди дейт. Анча мынча болду, бирок убыточный болуп калды дейт. Мына ошондой жасап жатышат. Бул коррупциянын бир түрү. Ачык эле жана параны чогултуунун дагы бир түрү. Бул Кыргызстанда өткөрүлгөн тойлордун чети гана. Тойлор Кыргызстанда дээрлик күн сайын өтөт. Ар кандай эсептөөлөр боюнча кыргызстандыктар тойлорго жылына 2 миллиард доллардай акча коротушат. Мына ошол тойлор темасын уласак, Кыргызстандагы тойлор, бул тойлордогу айрым бир коррупциялык схемалар, финансист Шумкарбек Адилбек уулу менен сүйлөшмөкчүбүз. Саламатсызбы? Бул өзгөчө чоңдор, депутаттар өткөргөн тойлорго байланыштуу айтылат экен да. Эми баягы чоң кызматтагыларга кандайдыр бир мамиле түзүп, жакшы бир мамиле түзүп алуу үчүн деле атайлап барып ошол тоюнда бир конверттерди тапшыруу аркылуу, анан керек болсо чоңдордун тойлору өзүн өзү актамак турсун мындан бир киреше табышат деп айтат да. Бул мындан улам анан элдер ошол чоңдорду туурап той өткөрүп атат деген да бир пикир калып калганда канчалык мунун негизи болушу мүмкүн? Жакшы көрүүнү, жагынуу суроосу да абдан актуалдуу. Эми бул жерден мен бир гана айта кетүүчү нерсе, бул той өткөрүп жаткан адамдын менталитетине жараша. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде ушундай фактылар бар. Чоң тойлор өткөрүлүп, ал той кайсыл акчаларга өткөрүлүп жатканы, ал тойлордон мыйзамдуу түрдө салыктар төлөндү, муну биз далилдей албайбыз, жана далилдеш кыйын. Бизге тилекке каршы бүгүнкү күндө ушундай мындай жагдайлар жаралып жатат да. Той өткөргөн, аны эч ким мисалы контролдобойт дагы, салык жагынан да контролдобойбуз, көзөмөлгө алынган эмес бул. Ошол себептен той өткөрүү бир кандайдыр бир сиз айткандай бир өзүнчө эле бир мындай мыйзамсыз нерсеге окшоп, анан бир кандайдыр бир мамилелерди түзүү бир инструменти болуп калды да. Бул жагынан да биз дагы бир мамлекеттик көзөмөл болбосо дагы бир коомдук көзөмөл сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө керек экени анык болуп калды да. Коомдук көзөмөл деп атасыз. Мына мисалы үчүн менин эсимде парламент бир эмес эки жолу бир токтом кабыл алгандай болду эле да. Ушул Кыргызстандагы тойлорго кеткен ашыкча чыгымдарды кыскартыш керек. Кыргызстандыктар мына жылына 2 миллиард доллардай акчасын коротот экен деп. Бирок келип эле ошол эң чоң тойлордун, эң көп акча чачылган тойлордун башында депутаттар өздөрү, ошол эле чиновниктер туруп атпайбы? Анан баягы үлгү башынан башталыш керек деген дагы маселе бар да. Ооба, сиз туура айтасыз. Бизге үлгү бере турган кишилер өздөрү жанагындай төгүлүп чачылып тойлорду өткөрүп, ал тойду мисалы мындай бир мурдагыдай жашырып, акырын мындай бир чектелген кишилерге гана өткөрбөстөн, төгүлүп чачылып, эми телевизор, радиолорго чейин чыгып, гезиттерге чейин чыгып кетип аткан учурлар болуп атат. Муну көргөн жана карапайым эл албетте биз деле ушинтип өткөрсөк экен деп ойлонбой туруп, өзүнүн киреше булактарын, мүмкүнчүлүктөрүн ойлонбой туруп ушундай бир кандай бир кадамдарга барып атышат да. Мына кечиресиз, ушул жерден бир мындай кошумча суроо пайда болуп атат да. Мисалы үчүн сиз дагы өзүңүз баягы финансист катары өзгөчө региондогу кишилер менен көп жолугушуп, алардын баягы экономикалык, финансылык сабаттуулук маселесине көп кайрылып жүрбөйсүзбү? Мындан улам кандайдыр бир психологиялык жактан алганда деле ошол баягы колунда жок адамдар көп учурда бул психологиялык бир менталитет болсо керек, өзүнөн жогорураак адамдарга теңелүү, аларды тууроо, алардын жасаган ишин кайталоо дегенчи. Бүгүнкү күндө биз байкап атпайбызбы? Той өткөрүш үчүн балдар, канчалаган жаш балдар Россияга же башка жака барып иштеп, чогултушуп келатышат. Же болбосо бул жерден жанагы ойлонбой туруп, карыз насыя алып, кредит алып алышып, тоюн эптеп-септеп өткөрүшүп, той бүткөндөн кийин өздөрүнүн эле ата энеси эми тойдун акчасын тапкыла деп иштеткен жөнөтүп атышат.
Анын артынан канчалаган үй бүлө мисалы ажырашып бөлүнүп калды. Себеби дегенде жана мен айтып кетпедимби, атаандаштык пайда болуп, сенин туугандарың мынча кылды, менин туугандарым мынча кылды деп эки жаштын ортосунда көп ызы-чуулар, чыр чатактар болуп атат. Мунун баары биздин ушул финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүздү пландабагандыктан, киреше булактарыбызды пландабай, эсептебей туруп бир мындай ойлонбогон бир кадамга баруунун себеби болуп атат да. Анан бул сөзсүз түрдө жанагындай той топурларды телевидение, радиодон, тааныштардан көрүп турсак, албетте ар бир адам ушундай жакшынакай той өткөрсөм дейт да, өзүнүн балдарына, өзүнүн немелерине жакшылыктарын. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү эсептей албай атабыз да. Мына ошол эгер киреше чыгашасын санай турган болсок да тойлордо, мисалы үчүн биз ушул соңку мезгилдерде эле, соңку жарым жыл, бир жылдын ичинде той өткөргөн бир канча кишилер менен сүйлөшүп көргөндө, мисалы үчүн абдан жакшы дегенде көпчүлүк айтышты, эгер ошол тойго кеткен чыгымдарды түшкөн баягы кирешелер, кошумчалар жаап кеткен учур эң жакшы деп эсептелет экен да, теңме тең жабылып калды деген. Болбосо мисалы үчүн 70% жаабат экен, кээ бирлердикин 50%, кээ бирлердикин бир 40% жаап калганын 60% чыгымга өткөрүп калгандар болот экен. Мисалы үчүн бир ушул жайында эле мен атын атабай эле коеюн, бир депутаттардын бири уулун үйлөп чоң той өткөргөн экен. Ошол тойго барып келген кишилердин бирөөлөрү менен сүйлөшүп калсак айтышты, ал депутат айткан экен тойдон кийин, мен тоюм кирешелер менен, баягы кошумчалар менен акталмак турсун, кандай бир деңгээлде мындай киреше да түшүп калды депчи. Демек бул жерде жанагы коррупция жөнүндөгү маселе болуп атат да. Себеби бул эми биз сиз айткандай жана жагынуу, жакшы көрүнүү максатында эми кызматта турган кишиге барган конверттин дагы көлөмү башкача болот да. Жалаң ушул конверт үстүндө мамиле түзүлүп, жана ушул конверт үстүндө мамиле түзүлгөндөн кийин жагынуу, мындай айтканда, натыйжа берип жаткандан кийин мындай кадамдарга ар кайсы да барып атат да. Ошондуктан кандайдыр бир маанилүү кызматта турган адам той өткөрсө, сөзсүз түрдө карызга да болобу, эме да болобу, жагынуу аракетин кылышат да. Себеби дегенде тилекке каршы мындай фактылар бар да, жагынып жүрүшкөн да ушинтипчи. Анан дагы эле ушинтип ойлошот да. Мунун эң негизгиси ар бир адам өзүнөн башташ керек. Өзүнөн. Тойду эмне үчүн эми бирок өзүнөн баштады дегенде, мисалы үчүн бул эми бир кандайдыр бир чындыгында такайлы айтып келатпайбыз, бул балык башынан сасыйт деп кыргыздар айтат го. Мисалы үчүн жогору жактагылардын көрсөткөн үлгүсү жанагы болсо, анан кандай сөз болушу мүмкүн дегенде маселе бар да. Көп деле түшүнө берем, мамлекет кандайдыр бир ушундай той мааракелерди мамлекеттик деңгээлде өткөргөндүчү. Мисалы мунун ордуна биз деген канчалаган акча кетирип жатабыз. Мунун ордуна биз мындай жөнөкөй эле официалдуу мероприятие өткөрүп, мунун ордуна бир кандайдыр бир ишке кирише албай аткан бир завод фабрикаларды киргизгенге аракет кылсак болмок. Себеби дегенде, мына өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, кандайдыр мааракени өткөрдүк, андан натыйжа кандай натыйжа? Болгону биз жөнүндө сүйлөдү, жедик, ичтик ошол жерде, телевизордон көрсөттү, ырдадык, күлдүк, бийледик. Болду, башка натыйжа жок. Чын деле парадокс да, мисалы үчүн сиз айткандай, биз өзүбүз жанагы келип элдер ошол чыгымдарын кыскартсын тойго кеткен деп коебуз дагы, бирок мамлекеттик деңгээлде биз бул нерсени абдан колдоп, мисалы үчүн ошондой чоң тойлорду өткөрүп атабыз. Дагы бир менимче бул бардык эле кишилер үчүн кызыктуу суроо болуш керек. Мисалы үчүн бул тойлорго кетип аткан акчалардын булагы. Албетте эми жөнөкөй киши той өткөрсө, анын булагы көп деле кызыктырбайт. Сиз айткандай бирөө кредит алышы мүмкүн, же болбосо Россияга барып балдары таап келген акчаны ошол тойго чачышы мүмкүн. Бирок мынакей ошол мамлекеттик кызматта турган адамдар, чиновниктер, депутаттар той өткөрүп атканда булардын каражаты каяктан деген суроону тудурбай койбойт да. Мисалы үчүн мындан бир жыл мурун 2013-жылы өткөргөн той депутат Жыргалбек Саматов өткөргөндө, мисалы үчүн ар кандай маалыматтар боюнча 15 миллион сомдон 58 миллионго чейин чачты деп айтылды да, жергиликтүү гезиттер жазып чыгышты. Эми бул маалыматты тактап айтууга болбойт. Депутат өзү болсо айтып атат, бир $15,000 жакын акча кеткен деп. Эгер ал депутаттын декларациясын карай келсек, декларациясында айлык маянасынан башка эч нерсеси жок экен. Керек болсо мындай үй дагы, минген автоунаасы дагы жок экен да. Анан ушундан улам суроо жаралып атпайбы? Киреше бул акчалар каяктан, булагы кайсыл деген? Ооба, эми өзүңүздөр байкагандай, бизде көз карандыңыз алган убактан бери бизде мындай
акчаларды, адамдардын акчаларын көзөмөлдөө, бир кандайдыр декларация тапшыруу практикасы болгон эмес. Жана мындай бир ушундай өзүнүн кирешелеринин булактарын көрсөтүп берүү, мындан бир кандайдыр бир салык төлөө практикасы мындай кеңири таратылып, кеңири колдоого алынган эмес да. Мунун натыйжасы болуп, мен мисалы толук айта албайм, бирок балким ушул биздин атка минерлер же депутаттар билишпейт. Момундай байлыгыңды сен алгандан кийин декларация кылышың керек. Анан мындан кийин налог төлөнүш керек деген. Балким андай эле мисалы жагдайлар болушу да мүмкүн. Дүргүрөт той берип атса бир кандайдыр бир депутат эми, элдин иши да жок, каяктан ал акча тапты эми. Мамлекет үчүн бул сөзсүз түрдө кызыктуу болуш керек. Бул демек себеби кызыктар органдар бар да ушунун баарын текшере турган. Эми бул органдардын эффективдүүлүгүн биз тилекке каршы эгерде бул күнгө чейин эффективдүүлүгүн көргөндө биз көрмөкпүз да. Сиз айтып аткан депутат бул жактан бул киреше булактарын таптыр, анан налогу төлөнүптүр, анан бул тууганына мисалы катталган экен бул машинеси, бул тууганына деп. Мындай маалымат биз көрбөгөндүктөн, демек биз бул органдардын эффективдүү иштеп жатканын көргөн жокпуз да. Ошондуктан мен айтып жатам, мамлекеттик көзөмөлдөн сырткары да коомдук көзөмөл керек го дейм да. Бул ситуация боюнча. Чоң рахмат маегиңизге. Чындыгында балким бул Кыргызстанда биринчиден система өзгөрүш керектир, системалык бир мындай өзгөрүүлөр болуш керектир. Жана ошондой эле сиз айтып аткан коомдук көзөмөл дагы маанилүүдүр. Бул жагынан ошол массалык маалымат каражаттары эгер бул маселени такай көтөрүп, коомчулуктун алдына алып чыгып турса, балким анда ошол нерсени өткөрүп аткан адамдар дагы анын мыйзамдуулугу, мыйзамсыздыгы жөнүндө ойлонуп калмак. Чоң рахмат маегиңизге.